Саламатсызбы, сиз Автор ТВ медиасын көрүп баштадыңыз. Кечээ социалдык тармактарда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин Байрактар АКНЖ учкучсуз дрондук аппаратынын жанына түшкөн сүрөттү кызуу талкууга жем таштады. Түркия өндүргөн бул учкучсуз учуучу дрондун артыкчылыктары эмнеде? Ушул тууралуу айтып беребиз. Байрактар АКНЖ Түркиянын абадан сокку уруучу учкучсуз аппараттарынын бири. Бул согуштук дронду түркиялык Байкар Макина компаниясы иштеп чыгып, өндүрүшкө алып чыккан. АКНЖ абадан сокку берүүчү согуштук дрон катары эскиздери 2018-жылы массалык маалымат каражаттарына жарыялана баштаган болчу. Ал эми анын тесттик режимде жер үстүнөн сыноодон өткөрүү үчүн 2019-жылы сынап башташкан. АКНЖ согуштук дрону заводдогу тесттик текшерүүдөн өткөн соң аба сыноодон өткөрүү үчүн Түркиянын куралдуу күчтөрүнө өткөрүлүп берилген. Ал эми АКНЖ сериялык өндүрүшкө Байкар Макина компаниясы 2022-жылдан баштап сатка койду. АКНЖнын жүк көтөрүү сыйымдуулугу 1350 кг. Анын ичинен 400 кг учкучсуз дрондун ичинде, ал эми сыртында болсо 950 кг жүк көтөрө алат. Бул учкучсуз учак канаттуу ракеталарды абадан учурган алгачкы дрон жана ал оор аба шарттарында дагы так маалымат жеткирип, жасалма интеллект менен жабдалган. АКНЖнын техникалык өзгөчөлүктөрү эмнеде? Узундугу 12,2 метр, канаттарынын жайылуусу 20 метр, бийиктиги 4,1 метр, максималдуу салмагы 5500 кг, жүк көтөрүмдүүлүгү 1350 кг, ички жүк сыйымдуулугу 400 кг, тышкы жүк сыйымдуулугу 950 кг. Украина өндүрүшүнө таандык 2 турбовинттик кыймылдаткычка ээ. Учуу өзгөчөлүктөрү кандай? Максималдуу учуу убактысы 24 саат. Практикалык бийиктиги 12000 метрден бийик жерде уча алат. 9 жеринде жүк ташый алат. АКНЖ учуучу учкучсуз аппаратына колдонулуучу ракеталар 8, 30 жана 100 километрге чейин алыстыкка аттым жана уттум принцибиндеги ракеталар колдонулат. Түрк өндүрүшүнө таандык Марк 84, МК-83 сыяктуу маркадагы бомбалар дагы дал ушул аппаратка колдонулат. Ал эми АКНЖ байрактарына колдонулуучу навигация түрк өндүрүшүнө таандык Афар радардык орнотуу системасы менен жабдылган. АКНЖ учкучсуз учуучу аппараты Байрактар ТВ2ден айырмасы эмнеде? АКНЖ модели Байрактар ТВ2ге салыштырмалуу көп жүк көтөрө алат. Ошондой эле локацияны аныктоодо жасалма интеллекттин жардамы менен оор шарттардагы аба ырайына карабай үзгүлтүксүз иштейт. Ал эми экөөнүн максималдуу учуу убактысы бирдей. Эми АКНЖ учкучсуз учуучу аппараты кайсыл өлкөлөргө сатылды? Байрактар АКНЖны экспорттоо боюнча 4 өлкө менен келишим түзгөн. Кечээ 12 октябрда Кыргызстандын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев да АКНЖ учкучсуз учагын алуу боюнча келишим түзгөнүн жарыялады. Кыргызстан Түркиянын АКНЖ согуштук дрондоруна буйрутма берген 5-чи өлкө болуп калды. Ал эми Байрактар ТВ2 22 өлкөгө сатылган, анын ичинде Кыргызстан дагы бар. Эми АКНЖ сөзү эмнени түшүндүрөт? Кыргызча которгондо түрк тилинен агып кирүү, бастырып кирүү деп которулат. Тактап айтканда, душман тарапка бастырып кирди деген мааниде колдонулат. Ошол эле учурда Осман империясынын тушунда АКНЖлар деген аскердик бөлүк болгон. Алар Осман империясынын алгачкы жылдарында чабуул учурундагы эң алдыңкы сапка тизилип, душмандын аймагына биринчилерден болуп бастырып кирип барган. Алардын милдети душманды моралдык жактан сындырып, герилла тактикасын колдонуп, душман тараптын аскерлерин чачыратып, аларды шок абалга келтирүү болгон. Ошентип, Орто Азияда Кыргызстан биринчилерден болуп Түркия өндүрүшүнөн чыккан Байрактар АКНЖ учкучсуз учуучу аппаратын колдонгон өлкө болуп калды. Бул да болсо кыргыз армиясын чыңдоого багытталган кадам десек болчудай. Сиздер Автор ТВ медиасын көрдүңүздөр. Кийинки көрсөтүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.